Дагы бир жолку кутмантаңыздар менен кадырлуу телекөрүүчүлөр, эгерде бизди көрүп жатсаңыздар, любимый HD телеканалында Кел чайчылы теледолбоору түз эфиринде. Бүгүн биз биринчи бөлүгүбүздө бизнес тууралуу Нурлан экөөбүз талкууладык жана сиздерге оюнубуздун алкагында суроону узатканбыз. Анан дагы айта кетейин, сезим эфирди баштап атса, анда бизде утуучу бар. Ооба, жеңүүчүбүз бар. 3790 номер менен аяктаган абонентти куттуктагым келип жатат. Банк деген сөздүн келип чыгышы италиялык банка деген түшүнүгү менен байланыштуу. Аны которгондо үстөл, орун дегенди түшүндүрөт. Кол чабуулар, урматтуу абонент, сизди куттуктайбыз. 101 дегене ээ болдуңуз. Жана экинчи биздин сурообузду узатканга шашылабыз. Экинчи сурообуздун жеңүүчүсү ушундай биздин жакшы өнөктөштөрдүн бири. Городской аттуу автокинотеатрына эки баракчасын тартууламакчыбыз. Аз биякта унасы барларды биле тутунат да. Ооба. Анда эмесе экинчи сурообузга өтөлү. Активдери боюнча дүйнөдөгү эң ири банкы. Суроо жеңил эле, бизге биринчи жана бат жооп берген абоненттери биз ушул белгибизди ыгармакчыбыз. Дагы жок айтып койчу суроону. Дүйнөдөгү эң ири активдери менен банк. Активдери эң чоң болгон банктардын бири. Мындай отуруп жообун жаза бербейм. Жакшы. Биздин телекөрүүчүлөргө айта кетели, бизге шашылыңыздар, тилекке каршы биз чалууларды кабыл албайбыз. Ошондуктан 0508 400 номерине WhatsApp аркылуу бизге жазыңыздар. Биз болсо конокторубузду тааныштыралы. Ооба, биз сезим экөөбүз чогуу отуруп калсак, негизи эле экөөбүз бири-бирибизди көп деле жактыра бербейбиз. Анан коноктор келгенде эле жакын отуруш керек болуп калат да. Ошон үчүн жөндөн-жөн мындай чоң креслолорду алган жокпуз да. Тамаша, мунун баары тамаша. Биздин коногубузду тааныштыра кетсек. Бизнес алкагында азыркы учурда эксперттердин бири деп дагы айта аламын. Эмне себептен? Анткени бүгүнкү биздин студиябызда Жаштарды өнүктүрүү институту коомдук фондунун программалык менеджери Жадыра Балабасова жана Кайтарым фондунун катышуучусу Нурбек Абдыгазиев. Кош келиңиздер. Кош келиңиздер, чайдан алыңыздар, борсоктон алыңыздар, үйдө отурганда эле конок болуп бериңиздер. Анан бизде да сизге көп деген суроолорубуз бар. Балким биздин телекөрүүчүлөрдүн арасында да суроолорубуз бар. Анан Жадыра эже, айтып берсеңиздер, өзүңүздүн ишиңиз жөнүндө. Кайтарым фонду кантип келип чыкты дегеле. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сиздердин студияга конок кылып чыгарып бергениңиздерге чоң рахмат. Кайрадан көрүшкөнүбүзгө аябай кубанычтамын. Эми бүгүнкү эфирдин алкагында баягы айтып берейин деп келген максатым бул Кайтарым фонду. Кайтарым фонду Жаштарды өнүктүрүү институту тарабынан 2018-жылы түзүлүп келген. Бул фонд кандай мүмкүнчүлүктөрдү берет? Жекеле биз ошо баягы Жаштарды өнүктүрүү институту болуп, Кыргызстандагы жаштардын өнүгүүсүнө 2009 жылдан бери өзүбүздүн кандайдыр бир иштерибизди алып барып келе жатабыз. Анан ошол фонддун алкагында баягы жаштар биздин Кыргызстанда жашап жаткан күрөөсүз, насыясыз, пайызсыз өздөрүнүн бизнес идеяларын, бизнес проектилерин өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк ала алышат. Бул фонддун алкагында баягы 6 айдан 12 айга чейин 300 000 сомго чейин акча каражаттары бөлүнүп берип жатат. Жакшы, чындыгында азыр жаштар, көпчүлүк адамдар, мен да ойлонуп калам, кандайдыр бир банкка барып, ошол эле насыяга кандайдыр бир акчалай каражатты алып туруп, анан бизнес ачууну, бул дагы аябай актуалдуу темалардын бири деп айтып кетейин. Жана азыркы учурда ушул Кайтарым фондунун катышуучусуна Нурбек мырза, сизге суроо узаткым келип жатат. Сиз биздин теледолбоор үчүн дагы Кочкордон бери келдиңиз жана ушул фондко, Кайтарым фондуна кантип кирип калдыңыз биринчи кезекте жана деги эле эмне менен алектенесиз, бизге айтып кетиңизчи. Саламатсызбы? Мен азыркы учурда ушу башат белектер деп, бир кызыктуу, керектүү, кызыктуу белектерге жарачуу эмелерди ойлоп таап, жасап жүрөбүз азыркы учурда. Буга чейин компьютердик кызматтарды көргөзүп жүрүп, бирок бизге керектүү станокту пландап жүргөнбүз. Анан пландап жүрүп, анан ушул проектке катышып калдым. Кантип байкап калдыңыз? Бул проекттени мен өзүм негизи эле проекттерди издеп, ыңгайлуусун карап,
тандап жүргөм. Анан проекттерди 2 жерге жаздым. Бирөөсү ушу бияка жазып катышып калдым. Азыр биздин алдыбызда турган сиздин жумуштарыңыздар. Ушул жумуштарды эми баягы берки көнүп калган кубокторго, медальдарга караганда аты жазылган, именной кылып, баягы ошол эменин мисалы мероприятиянын эмесин белгилеп, Футбол ойноп уткандан кийин мынтип көтөрүп чыккандар турбайбы? эстеликке калчу нерсе болот го, кубок болот. Кубок гана эмес, жада калса биз азыр үстөлдүн үстүндө байкап турабыз. Ушундай медальдарды жана ар кандай калем саптарды салгандагы ушундай мындайча айтканда полкаларды жасайт экенсиз. Мен ойлойм, буну карап турсаң, бул жөнүндө бир сөз айтайын. Мондай нерсени биздин чиновниктер негизи алдына коюп жүрүш керек. Командировкага барганда дагы алдын ала кетип жүрүш керек. Анан кийин ар качан бизде көптөгөн шоус болуп атпайбы, конференциялар болот, башка мамлекеттин президенттери да келип атат. Анан алдында ушундайлар туруп калып атат го. Ушундайларды коюш керек да, ушундай биздин орнаменттер менен ушундай биздин гербин коюп түшүнүш керек да. Онок келип көрүш керек да. Мен Кыргызстанга келиптирмин. Балким анан да ушундай белектерден көп бериш керек деп ойлойм. Ооба. Кыргызстандын түбүндө ушундайлар бар экен, ушундай колго жасалган эле. Колго жасалган. Станок кесип берген, макетин чейип, компьютер менен чейебиз. Эң эле соңку бирок мындай сенин алдыңа да ушундай керек. Керек. Анткени биздин онокторубуз кирип келгенде эле биринчи сени көрөт. Ооба. Чоң рахмат, Нурлан. Биз айта кетели, ушу датасын дагы байкап турам, кечээ гана мундагы жазап турса, деги эле ушундай ар кандай кубоктарды өз колуңуз менен жазууга канча убакыт кетет? 1 күн кетет. 1 күн. Буну азыр жаңы ойлоп чыгарып, макетин разработка кылып аткан кез, бул уже бизге заказ түшүп, ошол улам кардарыбызга көргөзүп турабыз WhatsApp менен. Бирок буну деген жасаганда бирден заказ келбейт да, сизге көптү келет, 20 30 дегендер келет да. Анын баарын ошентип ойлобойсузбу? Ошонун баарын жазып отуруп, балким түнү да иштейсиз да, буга чейин айтып кеттиңизби? Түнү да иштеп чыктым деп. Түнү да иштейбиз. Биз азыр мен өзүм негизи көнүп калгам. Анан баягы кечинде ошо түнү иштеген дагы жагат. Эч ким мешайт этпейт. Жаныңыздын отуруп алып, балким жанакы илхом келет. Голливудтун кино тасмаларында бар го, ушундай скульптордор, ушундай иштегендер катуу музыканы саябашып, анан эч кимди укпай жасай беришет го. Ушундай кыздар барбы? Андай деле музыка деле өзүмө жаккан 1-2 эле музыка болушу мүмкүн. Андан башка лекцияларды, тренингтерди коюп алып, ойлонуп, планировать этип, ошо маркетинг жаатында иштейбиз, маркетинг жөнүндө ойлонуп. Биз деген көчө тышкары башка дагы бизде бир 100дөн ашык түр эме бар. Фоторамка бар, сааты менен. Алтын апам деп, мисалы, магазинде андай сатпайт. Дүкөндөрдө сатпайт, анан мисалы белекке сон. Сизге өзүмдүн эскизи менен келсем жасап бересизби? Жасап беребиз. Ошону сиз эскиз менен алып келсеңиз, сизден чийип, түшүнүп ошол жерден анан түнү отуруп алып тартып, түнүбү, күнүбү кыскасы тартып, сизге көргөзүп, сиздин оюңузду чыгарабыз. Сиздин оюңузду колуңузга карматабыз. Мына биздин телекөрүүчүлөргө айта кетели, эгерде сиздер дагы кичи бизнес болобу, ири бизнес болобу, каалаган нерсеңизди албетте ошо кайтарым фондунун жардамы менен бизнес ачууга мүмкүнчүлүгү бар. Жана телекөрүүчүлөргө дагы айта кеттик буга чейин. Бизнесиңиз үчүн эмне жана кайсыл бизнести ачмак элеңиз эгерде каражаттарыңыздар бар болсо. Бул суроону биз телекөрүүчүлөргө гана эмес, биздин Бишкек тургундарына дагы узатып кеттик. Анда эмесе сюжетибизге назар салалы. Акча каражатыңыз бар болсо, кандай бизнес ачмак элесиз? Бизнес көп, идеялар болсо, любой эле бизнести караштыра беребиз. Азыркы учурда фастфуд эле го. Мен өзүм
портной деген профессия окуйм. Портной деген ал жанакы цехты руководить этет да. Ошо сами родители у меня работают в этой сфере, и дальше я тоже хочу продолжать в этой сфере свой бизнес. Акча бар болсо эгер менде IT сферасына салмакта, тамак аш сферасы, азык-түлүк, эт, мал. Азыркы тапта туризм жаатына же болбосо бир нерсе сатуу, мисалы жер жемиш жей турган адамдарчы. Эмнеге дегенде азыр коронавируста көрүп атам, бир эле дүкөндөр, где продают продукты, овощи, элдер жей турган, элдер колдоно турган күнүмдүк ошолор эле байып атат, ошолорго эле киреше түшүп атат да кой. Эми мен өзүм көп жылдан бери соц тармагында иштеп жүрөм, социальный. Мен ошол тармакка көп эметем да. Мисалы үчүн балдар менен иштеген, жосо жана зор зомбулук көргөн үй бүлөлөр менен иштеген, карылар менен иштеген. Ошондой бул благотворительный фонд сыяктуу бир нерсе ачмакмын да. Негизи көчө ушундай блицке чыгып аткандачы, элден сурасаң эле, керк адамдар болду, мен деген бону кылып эмекмин, мен тигени кылып эмекмин деп. Андан кийин эмне кылбайсыңар десе, каражат жок дейт. Ошол каражат жоктон биякта Жадыр эжеге суроо болуп атат да. Сизди биз кантип табабыз? Каяка жашынып олдуңар? Жана май кызматкерлери жашынып болот го. Мага аябай кызыктуу болуп жатты экөөбүз. Мисалы Жадыр айымга уже туш болдук да, анан дароо эле сизден сурагыбыз келип жатат. Кантип тапсак болот? Андан тышкары кандай критерийлер менен сиз ошо адамдарды тандайсыздар? Мен деген паспортун көтөрүп келип үмүт берем сизге. Чоң рахмат. Эң актуалдуу суроо. Бизде өзүбүздүн жаштарды өнүктүрүү институтунун сайты бар, жана ошондой эле баягы социалдык тармактарда өзүбүздүн баракчаларыбыз бар, Инстаграмда, Фейсбукта. Ал жерде биз ар дайым баягы мүмкүнчүлүктөрдү, жаштар үчүн мүмкүнчүлүктөрдү чыгарып турабыз, маалымат катары. Ошол жерден маалыматты биринчиден алса болот, жана ошондой эле биздин сайтка кирсе, өзүнчө кайтарым фонд деген бөлүкчөбүз бар сайтта. Ошол бөлүкчөгө кирип, ал жерден баягы заявканын формасын эметип алса болот, карап бюджеттин формасын ошол жерден караса болот. Заявкалар эми баягы проекттер, бизнес проекттер кыргыз жана орус тилинде алынат, эки тилде алынып турат ар дайым. Жана ошондой эле баягы маалыматтын баары ошо кайтарым фонду боюнча ошол сайттан алса болот. Эми критерийлерге токтоп кетсек, бул болсо баягы бул эми жаштарга мүмкүнчүлүк түзүп берип жаткандайын, албетте жаш болуш керек. Жаш болуш керек. Жаш деген ошондо кандай? 18 жаштан 30 жашка чейин баягы биздин өзүбүздүн положениялар боюнча. Мага болбой. Бирок баягы көп учурларда 35 жашка чейинки биздин жаш бизнесмендерден заявкалар келген үчүн биз комиссиянын отуруму болот өзүнүн атайын, ошол комиссиянын чечими менен карап чыгышса да болот. 35 жашка чейинки биздин баягы жаш бизнесмен, жаш баягы өзүнүн ишин баштап жаткан ишкерлерибиздин жашы боюнча ошондой. Экинчиден баягы эми бул кайтарым фондунда акча алган үчүн баягы биздин эң негизги критерий бул өздөрү жашап жаткан аймактарда жаштар үчүн жумушчу орундарды түзүп бериш керек. Бүгүнкү учурда баягы айта кетсем, ушул долбоордун алкагында, долбоорду 2018 жылдын аягында баштаганбыз. Бүгүнкү учурда биз уже мактанып кетсек болот. Мактаныңыз албетте. Сиздин ордуңузда болсоңуз мактанып эле отурмакмын. Бүгүнкү күндө 187 жумушчу орун түзүлдү. Алардын ичинен баягы көп пайызы бүгүнкү күнгө чейин иштеп келе жатат. Эң көп пайызы эми баягы ошондой эле жаш кыздарга дагы мүмкүнчүлүк түзүлүп, баягы үйүндө отурган биздин айыл аймактарда жумушсуздук көйгөйү чоң болуп келет. Ошондуктан баягы биз ушул долбоор аркылуу ушул көйгөйдү дагы чечели деп өзгө максат койгонбуз. Анан эми үчүнчүдөн баягы ошо бюджеттин формасы
формасын, заявканын формасын толук кандуу маалыматтын болгон баягы маалыматты берип толтурушу керек. Ошондой эле критерийлерибиз бар, кандайдыр бир чоң деле бизде эмелерде коюлган эмес да. Аябайдын идеалдуу болуп атат да. Билбейм, бир чеги барбы деп ойлоп атам. Ошондо менде мындай суроо болот анда. Акча каражатты бергенден кийин аны кайра сизге кайтарып бериш керекпи же калабы ошойдон? Акча каражат берилгенден кийин баягы 6 айдан 12 айдын ичинде кайтарып кайра башташы керек. Бул эмне үчүн берилет? Эч насыясыз. Бул насыясыз болуп жатат. Баягы эфирдин башында сиз айтып кетпедиңизби? Бизнес ачаардын алдында жаштар баягы банктарга барышат, кандайдыр бир өздөрүнө каражат алыш үчүн ошол. Анан бизде стартап идеялар бар, ар кандай. Стартап идеяларды биз анализдеп келгенде көп банктар кандайдыр бир колдоо көргөзгүсү келбейт, мүмкүнчүлүгү жок алардынчы. Ошондон улам дагы бул идея келип чыккан. Бул эми кайтарым фонду Кыргызстан боюнча биринчи жолу ишке ашырылып келе жаткан үчүн биз эң башында баягы өзүбүзгө максат коюп 10 пилоттук аймактарды алганбыз. Долбоор Кыргызстан боюнча аткарылып келе жатат, бирок ошондой эле баягы ушул күнгө чейин биз кандайдыр бир чектөөлөрдү койгонбуз аймактар боюнча. Мисалы 7 областты баарын алсак, бирок 7 областтан кандайдыр 1-2ден бизде аймактар бар, шаарлар бар, ошолорго колдоо көргөзөбүз ошол жаштарга деп. Мисалы Баткен областы боюнча Лейлек, Исфана шаары, Ош областы боюнча Нариман, Чекабат, Жалал Абад областы боюнча Сузак жана Базар Коргон жаштарында мүмкүнчүлүгү бар. Эми баягы Ысык көл областы боюнча Балыкчы шаарында бул мүмкүнчүлүк жаштарда бар болот. Чүй областы боюнча Кара Балта шаары жана ошондой эле Бишкек шаары боюнча биз баягы Арча Бешикти алганбыз пилоттук эме катары долбоордун алкагында. Анан Талас областы боюнча Кара Бура району. Эми бүгүнкү учурда баягы 30 долбоорго колдоо көргөзө алдык. Биз 7 миллиондон ашык сом берилди. Анан сиз айтып атпайсызбы, кайра кайтарып бериши керекпи депчи. Бул эми грант эмес. Бул өздөрүнүн баягы жаштарга өздөрүнүн бизнесин кеңейтүүгө же болбосо жаңы бизнес стартап идеяны ачуу үчүн колдоо көргөзүүчү каражаттар бул. Анан ошондой эле баягы жаштар кайра бизге кайтарып берген акчаны биз кайра эле чогултуп, андан ары дагы башка жаштарга колдоо көргөзгөнгө мүмкүнчүлүгүбүз болот. Ошон үчүн бул акчаны кайтарып беришет. Эми экинчиден дагы бул дагы кандайдыр бир жаштар тарабынан жоопкерчиликтүү болууга чакырат экен. Анткени баягы акчаны алып анан эгер кайра кайтарып бербесем кандайдыр бир мындай жанталашып, тырышып иштегенге Жадыржа кечирип коесуз. Кыскача айтканда сизге жаштар жакшы идея менен келсе, албетте келин каражатты берет экенсиз, бирок процентсиз эле баары түшүнгөндө айтайын, процентсиз эле кайра кайтарып бериш керек. Кайра кайтарып берет. Ошол эле акчаларды кайра башка долбоор. Бул тууралуу дагы кенен маалыматты билмекчибиз. Азыр бир аз тыныгуудан кийин маегибизди улантабыз. Эл чай чили теледолбоор өз эфирин улантууда жана буга чейин биздин телекөрүүчүлөргө оюнубузду ушу суроосун узатып кеттик эле, дагы бир жолу кайталап кетели. Бүгүн биз бизнес тууралуу сүйлөшүп жаткандыктан теманын алкагында ар кандай суроолорду даярдаганбыз. Сурообузду окуп кетели. Активдери боюнча дүйнөдөгү эң ири банкы? Бул суроонун жообун 0508 400 номерине WhatsApp аркылуу бизге жазыңыздар. Биз болсо маегибизди уланта берели. Кимдер менен? Бүгүнкү биздин студиябызда Жадыра Балабасова, жаштарды өнүктүрүү институту коомдук фондунун программалык менеджери жана кайтарым фондунун катышуучусу Нурбек Абдыгазиев. Нурбек беке, буга чейин да сүйлөшүп кеттиңиз, мен айтып кеттиңиз. Мен негизи ойлойм, бул маалыматты элге да жеткириш керек деп. Башында ойлоп турсуз, Бишкекте ушул иш менен иштеп көрөйүн деп, Эң башы негизи мен окуп жүргөн кезде эле ушундай бир сфераны, тармакты түшүнгөн деле эмесмин, бирок кооз нерселерди ошондой нерседен көбүрөөк жасап, анан сатыш керек деген ой келген. Анан Бишкекке окууга тапшырып келип калган кезде эле изденүү болуп,
шилкография дегенди таптым. Анан ошакка барып иштеп көрдүм атайын. Аса эле төлөйбүз деди, практикант болосуң дедим, макул дедим. Мен ошол тармакты көргүм келди да, анан жүрдүм, бир айдан кийин жаккан жок. Дагы жетпей калды, аз эле болуп калды мага эмеси кылып аткан иши. Андан кийин анан ошо жарнамалардан бир компьютердик кызматтар дегенди көрүп калдым. Аяка барсам, мен эме экен, мисалы визитка чыгаргандын түрүн чыгарат экен, дизайн. Мен түшүнгөн эмесмин, дизайн дегенди компьютерден жасаганды, анан Photoshop, CorelDRAW, Illustrator деген программалар жакты. Ошол жактан опыт алып, тажрыйба алып жүрүп, анан ошо көзүмө көрүнө баштады, кайсыл сфера кандай иштерди аткарат. Мисалы, чакыруу баракчаларын Бишкектен өзүм эң биринчи чакыруу 64 чакыруу баракчасын жасап, эметип көрдүм, жардамага чыгарып, кадимкидей кардарлар көбөйдү, Бишкектен иштетип көрдүм, артка кеттик, астага кеттик, анан ушинтип жүрүп, менде бир ой болду, ушу неге баарыбыз эле Бишкекте ушундай эмелерди, тармакты өнүктүрөбүз дей беребиз, баарыбыз бирибизге конкурент болуп эле, тырышып эле. Анткени Бишкекте киши көп деп. Мен ойлоп көрсөм, ушу Кочкор эле жагат экен мага. Мисалы, Кочкордун атмосферасы негизи эле, мен ушу бир иш үчүн эле Бишкекте жүргөн жаккан жок. Анан жаккан жериме барып, мага азыр мен ойлойм, жашаган жеримден, мисалы, сөзсүз Бишкек болуш керек эмес. Мен Нарындын тоосунун башында бир отурсаңыз деле Бишкектен заказ алса болот. Анткени азыр өнүктү телефон менен. Ар бир нерсе телефон менен эле жумуш бүтөт. Бирок чын эле айтканда, Бишкекте киши көп да. Нарында, Кочкордо азыраак. Жарнама жагынан, заказ жагынан кандай? Мындай кылса болот экен. Негизи бул тармак, мисалы, ар бир тармакты өнүктүрүп, ошол жерден профессионал болгондон кийин баягы филиалды биз чоң бизнестерди көрүп алганбыз, филиалдардынчы, баягы чоң кабинет ачыш керек деп. Андай эмес, мисалы, менде план бар, уже Балыкчыда, Нарында, Бишкекте, биякта точкаларды сүйлөшүп койгом. Точкасынын бир буручун берет, менин продукциям тура берет, реализатор да бар уже. Мен рекламасына жардам берем, Кочкордон отуруп эле. Азырынча алга жете элекпиз, бирок азырынча планда бар. Жарнама көбүнчө Instagram, социалдык тармактардан эле кетет экен да. Элден дагы көп тармактар бар. Ошо азырынча ошо Instagramдар рекламный площадка болуп калды да. Сиздин тажрыйбаңызды ушу бизнес жаатында жана ушу жан дүйнөңүздө каалаган нерсеге ушу идеалдуу түп келди деп айта алабыз, Негизи түп келди. Жакшы. Жадырайым, сизге суроо узаткым келип жатат. Буга чейин айта кеттиңиз, 150дөн ашуун жаштарга биз жардам көргөздүк деп, алар бизнестерин ачып алышты ийгиликтүү түрдө, жана айта кетиңизчи, дагы ошо Нурбек мырзадай кызыктуу инсандар, кызыктуу бизнес ачуулар болду беле? Кызыктуу идеялар көп эле болду. Бул баягы кандайдыр бир көп учурда көп идеялардын көп пайызы баягы кызмат көрсөтүү тарапта болду. Анан бул жерден дагы мен ар дайым айтып келем, биздин дагы долбоордун катышуучусу бар. Элдор деген бала, бул бала баягы жеке эле ушул долбоордун алкагында эмес, биздин башка долбоордун дагы активдүү катышуучусу болуп келген буга чейин. Анан ушул жылдын башында баягы Элдор онлайн курстарды көрсөтүү багытында баягы кызмат ачам деп бизге ошол эмесин табыштамасын берди, заявкасын толтуруп берди, бизнес идеясы менен, анан колдоо көргөзүп бердик. Эми бүгүнкү күндө баягы биз анда ушундай ситуация болуп кетет, баягы коронавирустук инфекциясы Кыргызстанда жайылып кетет, анан баарыбыз үйдө отуруп калабыз, биздин бөбөктөрүбүз, окуучулар баягы онлайн түрүндө окуп калат деген ой дагы жок эле болчу ал учурдачы. Анан бүгүнкү учурда бул долбоор дагы эң ийгиликтүү долбоорлордун бири десем жаңылышпайм. Анткени бүгүнкү күндө баягы ушул Элдордун курстары аркылуу
миңдеген ашык биздин Кыргыз Республикасы боюнча мугалимдер, 200дөй окуучулар жана ошондой эле баягы 300дөн ашык ата-энелер курстарын өтүп, баягы онлайн платформаларын эң мыкты деңгээлде өздөштүрүп алышты. Баягы өзүңүздөр деле билесиздер да, жазында бүт баары башталып жатканда биз ушунчалык бир паника болду. Анткени ата-энелер тараптан да, мугалимдер тараптан да, балдар тараптан да анткени кандайдыр бир келип чыкканда ушул платформаларды биз жакшы өздөштүргөн эмес экенбиз, билбейт экенбиз. Анан бүгүнкү учурда ошо жаңы окуу жылына Элдор ушундай өзүнүн жеке жаш ишкер катары, өзү мугалим болуп иштейт, жаш мугалим катары өзүнүн баягы чоң салымын көргөзүп келе жатат деп айтсам болот. Кызмат ушул жаатында, багытында бизнестер ачылат деп ушул дагы Элдордун тажрыйбасынан тышкары айта кетиңизчи, кандай көпчүлүк учурда жаштар бизнестерди каалашат? Мисалы, ушул эле дүкөндөрдү ачуу болобу же дагы башка багыттар? Бул жерден эми баягы айыл чарба багытында бизнес идеялар бар, баягы продукцияларын чыгаруу айыл чарба тармагында. Ошондой эле баягы бизде азыр ушул пандемияга чейин баягы туристтик кандайдыр туризм тармагында биз дагы мындай өзүбүздүн кадамдарыбызды Кыргызстан өлкөсү кооз өлкө катары кылып келе жаткан үчүн баягы кандайдыр бир конок үйлөр, гостиница тармагында дагы бизде ушундай долбоорлор бар. Бул жерден биздин катышуучулар өздөрүнүн кандайдыр бир эмне деп койсом изюминкасы, кандайдыр бир инновацияларын ар дайым баягы киргизип, ошол эмени идеяларын баягы ишке ашырылып келе жатат. Бул жерден айта кетчү нерсе, пандемия учурунда дагы биз баягы өзүнүн суммасын кайтарып берүү үчүн кредиттик каникулдарды дагы каникул берүү банктын тили менен айтканда кредиттик каникул деп коет, кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөрдү баягы узартып, мөөнөтүн узартуу боюнча түзүп бергенге караштырдык. Бирок ошондо дагы айта кетчү нерсе, көбү колдонушкан жок бул мүмкүнчүлүк менен, кандай баары бир баягы өздөрүнүн суммаларын алып келип төгүп жатышты. Ошондой эле баягы ошо августтун аягында биз калган биздин ошо күтүп жаткан катышуучуларга ошол суммаларды кайра бергенге мүмкүнчүлүгүбүз болду да. Жарайм, мындай болуп калды. Сиз деген кандай десек, биз сезим сизге келди, өзүнүн бизнесин ачайын деп, өзүнүн сунушун берип, бизнес планын жазып, кагаз берип, макул өтөлүп берели дедиңиздер. Бирок сиз берип коюп эле унутуп калбайсыз да. Жарым жылдан 6 айдан кийин эстебейсиз. Мындай жардам берип, ушундай жумуштар өтөбү? Албетте, бул долбоор баягы башталып жатканда дагы ар кандай окутуулар бизде болгон. Бүгүнкү учурда дагы биз пландарыбызда көп иштер бар, эксперттерибиз бар, ошолорду биз постоянно мониторинг жүргүзүп турабыз, телефон аркылуу байланышып, жана ошондой эле баягы чыгып өзүбүз барып карап, кандай ошол алган акчаны баягы максаты боюнча коротуп жатабы, өзүнө уна алып алган жокпу, же коросуна баягы баня салып алган жокпу дегендей элечи. Ар кандай мониторинг визиттерибиз бар, ошолор аркылуу биз карап турабыз, жана ошондой эле телефондо байланыштуу биздин коллегаларыбыз ар дайым чалып, эмне кылып атасыңар, кандай кыйынчылыктар болуп атат деп сурап бизге ар дайым маалымат берип турат. Анан ошондой эле баягы бүгүнкү айттым го, пилоттук негизинде болгон үчүн биз дагы көп бизге предложенияларды алдык. Алардын алкагында финансылык
кандайдыр билим, финансовый грамотность деп коет, ошол боюнча билим, жаштардын билим деңгээли өтө төмөн экен. Ошол боюнча бизге окутууларды, налогтор боюнча бизге окутууларды дагы жүргүзүп берсеңиздер деген суроолор келип түшүп жатат. Биз аларды эми пландаштырып, буюрса жакын арада ишке ашыралы деп жатабыз. Жоңузга чоң рахмат. Жана биздин телекөрүүчүлөргө дагы айта кетели, эгерде сиздер дагы кандайдыр бир бизнес ачкыңыздар келип жатса, дароо эле банкка барбай эле ушул кайтарым фондуна барып, өз идеяңызды тартуулап, жана насыясыз эле акчалай каражатты алганга жакшы мүмкүнчүлүк. Бирок барып эле бергилечи дегенде эле жарабайт экен. Албетте, кандай өз критерийлери бар. Жазасыз, өзүңүздүн бизнес планыңызды жазып, тактап, эң кандай сонун жазсаңар, ошончо көп өтүп кетиши мүмкүн да, Биз телекөрүүчүлөргө айта кетели, биздин эфирибиздин аяктаганына бир нече убакыт калды. Ошондуктан жеңүүчүбүздү анда биз тандайлы деп айта кетели. Бирок бизге ондогон билдирүүлөр келди жана эң эле биринчи жана биринчи жана туура жооп берген абонентибиз 6601 номер менен аяктаган телекөрүүчүбүз бизге айта кеттир, Кытайда жайгашкан коммерциялык банк, анын активдери триллиондогон деп айтып кеттир. Жооп туура, бирок мен дагы кошумчалап кетейин. Чындыгында эле Кытайдын өнөр жай жана коммерциялык банкы анын жалпы активдери 4 триллион болуп саналат. Эми оюнубузду жыйынтак бүттүк. Өзүңүз билеңиздерди эфирден кийин биз сиздерге чалып, каяктан алып кетсеңиздер болот, ошону айтабыз. Болсо биздин конокторубузга эркин микрофон берели, 3 мүнөт убактыбыз калыптыр. Элге айтчу сөздөрүңүздөр барбы? Каалоо тилектериңиздер барбы? Же балким жөн эле саламыңыз барбы? Кыскача айта кетиңиздер. Чоң рахмат. Баштап кое бересизби? Мүмкүнчүлүктөн колдонуп, ушул долбоорго катышып, ушул долбоор бизге түрткү берип жатканына ыраазычылык билдирем. Андан тышкары ушул мен менен чогуу иштешип, ушул идеяны колдоп, кыйынчылыктардан өтүп жүргөн командама ыраазычылык билдирем. Дагы командама кишилер чакырам. Буюрса да жайында дагы өсөбүз дейбиз. Өсөбүз. Аракет кылабыз өскөнгө. Ошо ыраазычылык билдирем баарына. Үйдө көрүп жаткан ата-энеме, бир туугандарыма, тааныштарыма салам айтам. Жадырайым. Чоң рахмат мүмкүнчүлүк үчүн. Мен эми бул жерден баягы биздин Кыргызстанда жашап жаткан жаштарга кайрылып кетким келди. Ушул сиздер берген мүмкүнчүлүктөр менен колдонуп, эч качан баягы ар дайым ийгиликке жетишкенге умтулгула, эч качан эч нерседен коркпогула. Бизде азыркы учурда Кыргызстанда ошондой эле дүйнө жүзү боюнча көп мүмкүнчүлүктөр түзүлүп жатат. Ошолор менен ар дайым колдонууга багыт алып, ар дайым алдыга умтулгула. Сиздерге чоң рахмат, убактыңызды бизге бөлүп бергениңиздерге, суроолорубузга жооп бергениңиздерге. Сиздерде көп деген жаштар ойлонуп калыптыр. Кандайдыр бир банкка барбай эле кайтарым фондуна барып, акчалай каражатты алып, анан бизнес ачсам деп. Жана телекөрүүчүлөрдү дагы жаш ушул айымдарды, мырзаларды дагы кайтарым фондуна кайрылып көрүп, өз идеяңыздарды тартуулап, жана ушундай бизнес жаатында киришүүгө чакырабыз. Эми бир аз жыйынтыктай кетсек, биз бүгүн бизнес жөнүндө сүйлөштүк, дүйнө жүзүндө өз күчү менен, өз мээси менен өскөн, байыган адамдар жөнүндө да сүйлөштүк. Анан мына ушундай жакшынакай конокторубуз чакырып, жакшы маалымат да алып алдык десек болот. Мен биякта отурсам, бияктан сезимдин Wi-Fi'нын эле, Bluetooth'нун эле мага келип атат, ойлору келип атыптыр. Мен да ушинтип фонд ачып, кайсы бизнести ачып ийсек деп. Кайсы бизнести ачып ийсем деп. Жакын арада өзүм кесиптешим сызгалам окшойт. Чоң рахмат. Биздин телекөрүүчүлөргө да ыраазычылык билдиребиз. Любимый HD телеканалында kel чайчили теледолбоорун эртең менки таңкы 8ден 10го чейин, дүйшөмбү күнүнөн жума күнүнө чейин бизди көрүңүздөр. Жана Cinemax телеканалында унутпаңыздар, кайталоо түрүндө Cinemax телеканалында бизди көрө аласыздар. Күн сайын сизге жакшы маанай бергенге аракеттенебиз, энергия бергенге аракеттенебиз, оюнду ойнотобуз, утуңуздар. Эмки кезиккенге чейин? Ооба, күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн.